1 майдан баштап электр энергиянын баасы 700 киловаттка чейин 1 сом болот. Эми министр энергетика бол былтыркы жылдан бери ушул маселени көтөрүп калып 700 киловатт болгонуна 5-6 жылдан бери 700 киловатт болуп келатса мен аны кантип билбейин. Мен ошол жерден 100 деп айтып алдым. Бул жерден мен туура эмес мындайча айтып алганымды өзүм мойнума алып атам. Анткени мен 100 киловаттка чейин 1 сом деп 1 сом, анан канча киловаттка чейин десе 100 деп айттым. Ал 700 киловаттка чейин дагы бир жолу кайталап кетем. 700 киловатт. Мына жылыга тариф көтөрүлүү убакта биз же парламентский шайлоого же президент шайлоого кабылып калабыз да ошону менен. Ошону менен бүгүнкү күндө эгерде 10-жылдан бери инфляция менен эле ушинтип 23, 17, 15 тыйын кошуп келгенде бүгүнкү күндө 23-жылы электр энергия 1 сом 40 тыйын турмак. А биз азыр 1 сомго эле 23 тыйынга эле көтөрүп атабыз. Дагы бир жолу ушул эфирден пайдаланып, министр, ошо энергетиканын министри, мен айтып кетейин, урматтуу эл журтум, 1 майдан баштап электр энергиянын баасы 700 киловаттка чейин 1 сом болот. Дагы бир жолу кайталайын, 700 киловаттка чейин 1 сом болот. 700 киловаттан ашкандан кийин мурда 2 сом 16 тыйын болчу, ошол эле баа кала берди. Болду. А биздин жанагы мындайча тоолуу районунда жашап аткандарга мындайча айтканда чектөө жок болчу, ал кала берди. Ошол 1 сомдон эле төлөй берет. Чектөө жок.